Gerçekten Assalamu alaikum, Аққалпақ Қырғыз жұртшылығы. Біз сіздер менен дағы бір жаңы долбоордун, дағы бір жақшы жаңылықтың алдында жолуп аткан чагыбыз. Бүгүндөн баштап сіздер менен 5-чи каналда, ушул вакытта, ушул сааттарда Манасчы менен Маек деген темада баарлашмакчыбыз. Биз эмнени баарлашабыз? Биз албетте биринчи кезекте Манас багытында, Манас жаатында ар кандай ой толгоолорду кеп кылабыз, суроолор болуп калышы мүмкүн, ар кандай түшүнбөгөн жагдайлар болуп калышы мүмкүн, окуяларды чечмелөөдө түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай сыяктуу жагдайларда кеп козгойбуз. Бул биринчи маселебиз. Андан кийинки маселебиз кыргыз наркы, кыргыз салты, жол жобосу, жолою боюнча ар кандай ой талкууга, Манасчынын жан дүйнөсү менен баарлашып, Манасчынын жан дүйнөсүндө кайнап жаткан ойлорду уууга чакырабыз. Биз менен болуңуздар. Бизде экранга азыр WhatsApp номерларыбызды да жиберет. Суроолоруңуздар болсо, ошол номерларга жазып турсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерубуз 0744 66 17. Номерді қайталап қойылы 0744 66 17. Бүгін бізде бірінші берүү, бірінші көрсөтүүбүз. Андықтан айрым кемчиликтер болса туура түшүнүп, туура кабылдайсыздар. Эң негизгиси ойду жеткире билүүнүн далалатында болалы. Анан эң дагы бир баса белгилеп айтып кое турган нерсе, жалпы республиканын аймагында бүгүнкү учурда Манастануу телетаймашынын райондук алкагындагы өзүнүн мелдештери жүрүп отурган чак. Анан биздин окуучуларыбыз ошондогу суроолордон берип бизди тажатпаңыздар. Ал Манастануу телетаймашына берилген суроолор биз тараптан түзүлүп, силерге берилген суроо даярдансын, билсин, окусун деген. Аны кайра өзүбүзгө берип, өзүбүздөн сурап, кайра бизди ыңгайсыз абалга кептебеңиздер. Калган турмуш тиричиликте жашообузга, башкаруу системасына, ой толгоосуна, дүйнө таанымына байланыштуу суроолор болсо, мына экранга биздин номерубуз бадырайып көрүнүп турат, экранда жазылып турат. 0744 66 17 номерунда жаза берсеңиздер болот. Биз Манас боюнча эмнени сөз козгойбуз? Биз буга чейин Манас сөз берүүсүнөн 5-чи каналдан окуяларды айтып келгенбиз. Мындан кийин да айта бермекчибиз. Окуяларды өз нугу менен улантып айтып баратабыз. Мурункудан калган сөз мура кылып алган сөз дейт. Биз жомок башы жөнүндө сөз козгогондо бул тууралуу абдан кенен сөз козгогонбуз. Манас менин чыгармам эмес, мен ойлоп тапкан нерсе эмес. Манас менин атам ойлоп тапкан нерсе эмес. Манас бүтүндөй эл жараткан нерсе, мурункулардан бери келаткан улуу баян экендигин биз эмес, Сагынбай, Саякбай аталарыбыз моюндап айткан. Мен деген улуу манасчылар ошондон ушинтип баштаган, мурункудан калган сөз деп баштайт. Сагынбай атабыз дагы баштаганда андак, ансар, агылан, акбар мурункулардан калган сөз деп туруп, анан кийин улуу жомогун баштаган. Байыркыдан калган сөз, баян кылып алган сөз, баасы кымбат сөздөрдү балдарына жайган сөз дейт. Демек, баатырлар жөнүн көп айткан, басынты ийбейт, төп айткан, мына ушундай баасы кымбат балбан сөздөрдү арсыздарга токтобой азаматтерге конгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз дейт. Мына ошондой улуу сөздү жеткизүүгө далалат кылалы. Бизде алгачкы SMS-тер бар экен, ошол жөнүндө биринчи сөз козгоп алып, анан улуу сөз эмнени түшүндүрөт, ошол боюнча андан кийин сөзүбүздү уланталы. Саламатсызбы дейт, биринчи 11, аягы 11 деген номер менен бүткөн абонент. Саламатсызбы? Манаста кыргыздар ордо эмне себептен ойногон? Сүйлөмдү бизге чалбасаңыздар.
Çalып тынчыбызды албасаңыздар, WhatsApp номер бул чалуу үчүн берилген нерсе эмес. Биздин көрөрмандарыбыздын бардыгын тынчан аласыздар. Номерга жооп бере албайбыз. Жөн гана жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биринчиден сүйлөм түзүүнү үйрөнүңүздөр. Манаста кыргыздар ордо эмне себептен ойногон? Эмне үчүн кыргыздар ордону ойногон? Түшүнүктүү. Бул Манаста ордону ойлоп тапкан өзү Манас деп айтылат. Сагынбай атабыз ушундай деп айтат. Ордо оюнун 11 жашында ойлоп тапты дейт. Бул өтө ойлоно турган нерсе, бул жөнүндө көп толгондук. Эмне үчүн жаш бала ордо оюнун чыгарып койду? Туура, ордо оюнун биз айтып келатабыз. Жоокердик машыгуу өнөрү. Согуш өнөрүнө машыгуу оюну дейбиз. Эмне себептен ошентип машыгышкан? Маселен, көкбөрү сыяктуу күч менен машыкпай, эмне үчүн ык менен машыгып атат? Ал жерде такыр түшүнүксүз. Эмнеси жоокерчилик? О чекеге келгенде тооруп алат, анан ордодо ханды атып чыгарат деген гана түшүнүктөр менен чектелип калганбыз. Эгер Манастын окуясында сүңгүп, аны чечмелей келсек, ордо оюнунун келип чыгышы Манастабыз эмнеге аны ойлоп тапкандыгы түшүнүктүү болот. Себеби биринчи кезектен ошол Манастабыз 10-11ге чыккан чакты кыргыздын тарыхын, тагдырын, турмушун көрүп тааныды. Ага чейин кыргыз күн карама болуп, күн кор болуп, өзүнүн эгемендигин жоготуп, өзүнүн элинен, жеринен сүрүлүп, айдоодо, байлоодо бирөөнүн күн кордугу астында жашап аткан. Ал себептен бирөөгө өйдө карап сүйлөй албай калган заман эле. Бирок Манас андай кылган жок. Улам баш көтөргөнүнө, улам каяша кылганына каяша кылып, баш көтөргөнүнө баш көтөрүп жүрүп отурду. Өзгөчө жанагы оттук сураган чалдан оттук сураса, оттугун бермек түгүл, буларды ашата сөгүп, Манас 8-9 жашында ошондо. Ушундай нерселерди кылгандыгын билебиз. Эмне үчүн ал абышка Манасты сөгүп атат? Биринчиден жергиликтүү, ошол жердеги жердин ээси, жергиликтүү элдин өкүлү катары Манасты эмигрант катары кабылдап, өз билемдикке салып аткандыгы. Биздин турмушубуздан билебиз муну. Ошол себептен ушундай нерселер Манастын жүрөгүнөн өттү дагы, бирок эл бизге чалбаңыздар, тынчыбызды албаңыздар, суранабыз. Чалганга болбойт, жазыңыздар. Жазыңыздар, чалууга жооп бере албайбыз. Мына ошондой себептерден улам эмне кылды? Манас кыйкырса башкалар кыйкырат, Манас кыйкырбаса кыйкырбай туруп алат. Жүрөгү өлүп калган болчу кыргыздын. Кыргыз кул сезимден бошоно албай аткандыгын түшүндү Манастабыз. Анан акырында отуруп булардын аң сезимин ойготуу керек экендигин билди дагы. Мына ошол аң сезимди ойготуу себебинен улам ордо деген оюнду ойлоп тапты. Биринчи жүрөгүн ойготуу керек. Кул сезимден бошотуу керек. Оюн катары киргизип коюу керек дагы. Бул оюн деп жүрүп отуруп, акыры ордодогу чүкөн эмес, ордодогу кадимки ханды атууга жетише турган намыс, жетише турган дымак менен кыргызды тарбиялап чыкты. Мына ордо оюнунун негизги келип чыгышы мына ушундай жагдайдан улам түзүлгөн. Биз дагы бир жолу баса белгилеп эстетип кетели. Бизге чалбаңыздар. Телеге чыгуудагы, байланышуудагы маданиятты эске алыңыздар. Чалганга болбойт, жазганга гана уруксат. Бизде дагы номерлар бар экен. Мына 55 деген номер менен бүткөн, 55-45 деген абонент менен бүткөн номер жазып атат. Саламатсызбы, Манаска тиешелүү кандай макалдар бар дейт. Манаска тиешелүү макалдар өтө арбын, ал эмес Манастан жаралган макал лакаптар бар. Маселен, чубактын кунундай чубалжыган иш деген лакап калган. Бул кадимки чубакка байланыштуу. Манастан чубак кем бекен деген макал бар. Бул дагы ошол Манаска байланыштуу. Алмамбет менен чубактын чатагында чубактын өзүнүн айтып атканы. 40 жоронун ар бири Манас эле деп кыргыз айтып калат го. Мына ошондон. Ошол эле окуядан улам сайышы жоону ер сайды, аты калды Манаска деген дагы бир макал пайда болгон. Мына ушуга окшогон макалдар өтө көп. Мен бир эле нерсеге окуясына, чечмеленишине токтолуп өтөйүн.
чубактын кунундай чубалжыган иш дейт. Эмне үчүн айтылган? Чоң газатта чубак ок кочат. Ок кочкандан кийин Манас андан кийин дүйнө салат. Манас дүйнө салгандан кийин Канекей Букарга тентип кетет. Бул окуяны баарыбыз билебиз. Ошентип жүрүп, кыргыз баш аягын жыя албай калат. Кыргыздын башына көбөш отурат. Көбөш отурган доордо, ошондо уламыштар айтылат, көбөш отурган доордо кыргыз Манас жыйган эл туш тарапка чачырап кетти, бөлүнүп кетти. Майда хандыктарга бөлүнүп кетти. Ошонун арасында Нойгуттардын кыз сайкалы чубактын кунун бергиле деп улам кыргыздын жылкысын тийип отурду дейт. Ногойдун жылкысын Нойгут тийип отурду. Мына ошол чубактын куну бүтпөй кечеги Жаңыл мырзанын тушуна чейин жеткен. Жаңыл мырзанын тушунда дагы Кыждакбектин боз жоргосун талашкан учурда Кыргыздын 14 беги шейит кеткен да Ата Козу Үчүкө чабак баш болуп. Мына ошолорду дагы туура ошол замандан кийин мына ушул макал калып калган, аягы бүтпөгөн иш чубактын кунундай чубалжыган иш деп айтылат. Бизде номерлар суроолор өтө көп экен, четинен айта берели. Саламатсызбы, Тибеттеги Кайлас тоосунун Манас көлү тууралуу айтсаңыз, Манас аталышындагы көл, тоо, суу жана башкалар дүйнөнүн ар кайсы аймагында көп кездешет. Аларды изилдөө келечектин иши деп ойлойм. Бир эле Тибетте эмес, ошол Индияда, ошол Кытайда, ал эмес Америкада дагы Манас деген шаар бар экен, Манас саз деген жер бар. Бул тууралуу көп айтканбыз. 28-59 деген абонент менен бүткөн номер жазган экен. Манас таасынын бою жана салмагы канча болгон? Бул боюнча так маалымат жок. Ошол мезгилдеги бойлорду азыркы метр сантиметр менен эстептеп калган эмес. Бирок төрөлгөндөгү, жаңы төрөлгөндөгү эле салмагын айта турган болсок, 15-теги баладай деп айтылат. 15-теги баладай ошондогу салмагы дейт. Татай көтөк нетти деп, так 40-тагы кишидей тартып бутун кетти деп, байбичелердин ошол төрөтканадагы акушерлердин азыркы тили менен айтканда, мына ошолордун айтымына караганда, жаңы төрөлгөндө эле баланын салмагы 15-теги баланыкындай болгон. Кош 1091 деген абонент менен бүткөн номер Манастын апасы ким эле деген суроону берген экен. Манастын апасы Чыйырды, өзүнүн аты Шакан, Жакыптын агасы Чыйыр дегендин жесири болгон, ошол жесирин алган. Илгерки байыркы салт менен Жакып ошондон Чыйырдын жесири деп жүрүп, Чыйырды аталып кеткен деп айтылат. Мунун улут боюнча мурда президенттик деңгээлге чейин талаштар болгон. Татар экен, анан башка экен деген сыяктуу нерселер болгон. Ал эмес булгар экен деп талашкан, эл аралык деңгээлге чейин чыгып кеткен талаш болгон. Бул Сарыногой журтунан эле деп айтат Сагынбай атабыз. Чыйырды Сарыногой журтунан, алардын ханы Эштектин кызы, кадимки Эштек. Эштектердин жамгырчы, эрдигин Эштек таңгылчы деп айтылат. Ошол жамгырчынын эжеси Эштектин кызы Чыйырды деген болгон. 62-44 абоненти Канекей жөнүндө бир аз айтып өтсөңүз дейт. Бүгүн биздин биринчи берүүбүз болгондуктан суроолор ар түрдүү келип атат. Тема айтылбай калгандыктан. Бирок кийинки берүүлөрүбүздө бир беткей тема коюлуп, ошол теманын тегерегинде суроолор берилсе деп ойлонобуз. Канекей Манасты Манас кылган кыз. Канекей маңдай сөөгү кайкылы, баатырдын көзү өткөн соң күн көрөрү тайкылы дейт. Тагдырдан бир кемчилиги болгон, ошондой тагдыры Манас баатыр көз жумгандан кийин жанагынтип Букарга тентип кеткен. Бирок акылы жагынан, эси жагынан, сулуулугу жагынан дагы бизде телефон чалуу боюнча өзүнчө номерлар жазылып аткан экен. Канча дейт? 59 20 70. 59 20 70. Эгер телефон чалууну кааласаңыздар, ушул 59 20 70ке чалыңыздар. WhatsApp номерга чалбаңыздар. WhatsApp номерга жазууга гана уруксат. Ушул телефон чалуу барбы бизде? Азырынча жок экен, анда дагы суроолорго кезек бере берели.
1091 дагы эле ушул номер манас деген намаз окуган деп айтылат да, бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны, сахабалардын аттары, хадистери баардык өмүр баяны айтылып калган. Эмне үчүн манастыкка жазылып калган эмес? Болгону Саякбай эле айтып койгонго ишениш керек. Эмне үчүн ишениш керек? Саякбай эле айтып койгон эмес. Ага чейин канчалаган манасчылар өттү. Мына ошондон айтылып келаткан сөз. Бул биринчиден. Эмне үчүн ишениш керек? Ата бабаларыбыздан бери урматтап айтылып келаткан үчүн. Эмне үчүн жазылган эмес дейт? Биз тарыхы ташка жазылган, тамга болуп басылган, сайма болуп сайылган, сан кыргызга жазылган, ою болуп чийилген, ою дили баарысы ооз-эки жүгүргөн элдин өкүлүбүз. Биз ооз-эки санжырабызды эске алып туруп, анан ошондон биздин тарыхыбызды айтып келатабыз да. Андай тарыхка жазылбаган десек, 7 табыз, 7-нчи атабыз жазылган эмес, анда биз жок болуп калабызбы? Мындай суроонун берилиши өзү туура эмес. Биздин тарыхыбыз ушинтип ооз-эки айтылып келген. Улуу жомок деп ошон үчүн айтып атабыз. Жомок деген тарых деген сөз. Жомок деген сөз сказка деген сөз эмес. Бүгүнкү күндө туура эмес түшүнүп алып, манас жомок, манас болгон эмес деген түшүндүктөр менен талашып аткандыгыбыз ошондон. Ал эмес жарымы жалган, жарымы чын, жарандардын көбүнү үчүн жанында турган киши жок, жалганы менен иши жок деп манасчылар айткан үчүн, муну жалган турбайбы деп атабыз. Манасчылардын чындыкты айтып атканы, жанында турган киши жок, жалганы менен иши жок деп чындыкты айтып атат. Ал заманга барып келген киши жок. Биз атадан балага, баладан небереге угуп жүрүп, отуруп жеткирген нерсебиз деп болгон чындыгын айтып берип атат. Анан эмне үчүн ишенбешибиз керек? Бир сап ыр жаздым эле окуп койсоңуз дейт, 62 абонентти. Айкөл Манас урпактары Руслан деген жазган экен. Ата бабам жашап келген мурас жер, кооздугу бейишке тең ыйык жер, карыш жерди душмандарга алдырбай, жалтанбаган күжүр менен кыргыз эл. Манастын урпактары айтканынан кайтпаган, касамына бек болуп, өлүмдөн кайра тартпаган, милдетке так, намыска бек, ата журтун ойлогон, согушка бет алганда душмандарын койбогон. Кылыч сууруп, калкан кармап жүргөнбүз, согуш көрүп, канда төгүп көргөнбүз. Мекен үчүн жанын берген баатыр эл, улуу элдин урпактары кыргыз эл. Жебе тартып, найза сайып жүргөнбүз, чокту басып, от таралап көргөнбүз. Ала тоону мекендеген улуу эл, тайманбаган курс жүрөктүү кыргыз эл дейт. Азамат, ооба, ошондой эл болгонбуз, бабаларыбыз ошондой болгон. Азыр телефон чалуудан кийин ушул тууралуу сөзүбүздү уланталы. Телефон чалуу бар экен. Алло. Ой, Савиним, саламат. Саламатчылык, саламатсызбы? Менде мындай бир ой бар, суроо бар. Бериңиз. Мына мусулман 6-чы кылымдын аягында пайда болду, Ооба. Манас андан да мурун болгондо. Кандайча намаз окуп мусулман таң калып атам да. Бул өтө кызык суроо бердиңиз, туура суроо. Бирок бул пендечилик көз караштан бийигирээк караганда мунун сыры ачылат. Себеби пайгамбарыбыз жөнүндө өзү айтылып атканда, уламыштарда айтылат, эң 18.000 аламды жарат электе Кудай пайгамбарыбыздын нурун жаратты дейт. Мына ушундай сыяктуу алып караганда, бул олуя, чын олуя адамга эки дүйнө бир кадам деген кыргыздын макалы бар да, булар азыркы тил менен айтканда жана машина времени сыяктуу 1000 жыл мурункусу 1000 жыл кийинкисине карым катыш кылып жүрө берген касиеттүү адамдар болгон. Пенде катары карабашыбыз керек да. Анан намаз жөнүндө Мухаммед пайгамбарыбыз бул жаңы дин эмес экендигин айтат. Ата бабаларым тутунган динди жайылтып атам дейт. Демек, ага чейин деле жер каймактаганда деле ушул намаз болгон сыяктуу деп кабыл алышыбыз керек. Туура, Манас баатыр мурда болгон болсо, андан кийин болгон болсо деген талаштар бар. Эми Манастын доору жөнүндө талаш көп, бирок бул жөнүндө талашпай, биз бириге турган, бир жагынан чыга турган нерселер менен кабылдай бергенибиз туура деп ойлойм. Эми жанагы ырга келели, уруксат болсо, биз бабаларыбыз менен дайым мактанабыз. Ооба, бабаларыбыз менен сыймыктанышыбыз керек. Бирок бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Биздин урпактар дагы биз менен сыймыктана турган иш жасашыбыз керек. Биз ошондой кылып атабызбы? Биздин эл башы, журт башыларыбыз ошондой кылып атабы? Ушул нерсени ойлонолу. Байлык кетсе, шүгүрлүк конот бойго
Бийлик кетсе тирүүлүк болот олжа, алып каракуш күрүп үйгөн тоок болот, ар намысын боюнан жоготконда. Боюбуздан намысыбызды жоготпой, бабаларыбыздын ишине татыктуу болуп, урпактарга үлгү боло турган иш жасайлы. Чалбаңыздар бизге. Чалгандарга жооп бере албайбыз. Чалуу үчүн атайын номурду жазып койдук. Ошол номерларга чалыңыздар. Ал эми WhatsApp номерга жазууларга гана жооп беребиз. Бизде өтө көп экен. Суроо бергендер, мунун бардыгына жетишпейбиз. Саламатсызбы? Манастын эң улуу ыры кайсы? Уулу деп тур, эң улуу ыры. Суроо түшүнүксүз, балким кайсыл окуясы эң кызыктуу десе керек. Суроо түшүнүксүз болуп калган, Ассаламу алейкум, Манасты жакшы айтасыз. Сиз жаттайсызбы же оюңуздан чыгабы? Манас канча жаштан баштап Манас айтып? Түшүнүктүү. Эми бул суроого өтө көп жооп бердик. Манасты жаттабай айтууга дагы мүмкүн эмес, жаттап айтууга дагы мүмкүн эмес. Мурункудан калган сөз дейт, мурункулардан айтылып келаткан сөздөрдү өзүнөн өзү жатталып кала турган нерсе бар, андан ары улантып кете турган нерсебиз. Чоң рахмат сизге. Борбор шаарыбыз Манас Ордо же Хан Манас деп аталса, президентке кайрылбайсызбы дейт. Мынтип атап жүргөндөр бар, бирок мен бардыгын эле Манас деп атай бергендерге каршымын, жеке көз карашымда. Андай боло турган болсо, жаңы Ордо түптөшүбүз керек дагы. Эң жакшы үлгүдөгү заманбап жетишкендиктер менен куруп туруп, анан Манас шаары деп атасак жарашат го деп ойлойм. Биз сиз менен сыймыктанабыз дейт. 2772 номеру 2772 абоненти. Саламатсызбы? Биз сиз менен сыймыктанабыз деген экен. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сыймыгыңыздарга татыктуу болгонго аракет жасайбыз. Кош 1421 деген номер, аягы ушундай бүткөн номер, Сейтектин баласы барбы деген экен. Ооба, Сейтектин баласы гененден алым сарык, кулан сарык деп андан ары уланып кете берген. Мана 6839 абоненти. Манас эпосунда кыргыз ашканасында кайсыл даамдар так кесе айтылат? Эми укмуш көп тамактар айтылат. Кишмиш чайкап сүт берди, бар даамды бүт берди дейт. Кишмиш чайкап сүт берди дейт. Бир эле сапты айтайын. Мына дасторкондо жанагы 7 хан бузукулук кылып, анан Манаска каршы аттанып, анан кайраларды Манас күтүп алган учурда Сагынбай ушундай кооздук менен айткан, ошол 7 ханды 7 түркүн коноктоп атат. Ошондогу дасторкондор ар бир хандын алдындагы дасторкон ар түрдүү жасалган. Ар бири өзгөчө, бирдей эмес. Дасторкондо борсок, салат, анан варенье деген эле түшүнүк эмес азыркыча айтканда. Ар бирин өзгөчө, алардын табитине жараша, эт жегени бар, чөп жегени бар дегендей, Мына ошого жараша тамактарды койгондугу абдан көп айтылат. Саламатсызбы? Кош. Саламатсызбы агай деген экен. 81-85 номеру. Агай, Каникейдин Жашыруун аты жөнүндө айтып бересизби? Аты Жашыруун болгон эмес, биринчиден өзүнүн аты Сани Рабига деген болгон дейт. Бул Букарда Атемир дегендин кызы болгон, Сани Рабига деп. Кандын никесине өттү, Хан Манастын никесине өттү деп, кандын никейинде болду деп, Каникей деп аталып кеткен деп айтылат. Саламатсызбы? Манжу менен Кытай чогуу эле болгонбу же өзүнчөбү дейт. Өзүнчө элдер, ал жерде өтө көп элдер айтылат. Сагынбай атабыз ушунчалык Санжираны мыкты билгендигине таң каласыз. Ошол Кытайдын өзүнүн урууларын өзүнчө, Калмактын урууларын өзүнчө, Монголдун урууларын өзүнчө санап берет. Ойрот, Манжу, Тыргот, Солон, Шивен, Июн Кытайы, дагы ушундай сыяктуу Кытайлардын уруулары жөнүндө өзүнчө санжыралап берген. Булар өзүнчө эл болгон. Бирок жалпы жонунан Кытайдын кандайдыр бир деңгээлде Кытайга салык төлөп, кандайдыр бир деңгээлде Кытайга баш ийип тургандыгы жөнүндө. Евросоюз деп дагы бирөө башкарып атат. Маселен, Россия империясына караган Якутия, Хакасия сыяктуу өлкөлөр бар. Ушул сыяктуу кандайдыр бир деңгээлде ушул сыяктуу нерседе болгон. Кош.
Манаска тиешелүү кандай макалдар? Буга жооп бердик. Атантай Тайлактын баянын акын кимден уккан? Атантай Тайлактын баяны бул суроого шашпай жооп беребиз кийинчерээк. Биз азыр Манас жөнүндө жооп берип алалы. Ассаламу алейкум дейт 4439 абоненти. Биздин Манас атабыз канчанчы жылы төрөлгөн, ушуну айтып коесузбу? Жылын так билүү мүмкүн эмес, жылын эмес, доорун так билүү мүмкүн эмес болуп турат. Анан ошондой учурда айрымдар туулгандыгы жөнүндө күбөлүк көтөрүп жүрүп алышат. Бул өзү туура эмес деп ойлойм. Так далилдеп эч ким айтып бере албайт. Ал үчүн ага адамдын акылы, илимдин күчү жетелек деп ойлойм. Кошойдун кушу жөнүндө айтып бересизби деп бизде Манастануу таймашынын суроолорун берип аткан экен. Буга жооп бербейбиз. Кош, жетишпей калып атабыз. Манас деген ким болгон дейт. Таң калыштуу суроо, Менимче окуучулар берип атса керек. Жаш жеткинчек окуучулар берип атышы мүмкүн. Манас деген баатыр болгон. Манас деген кыргыздын журт атасы болгон. Манас кыргыз эли элдүүлүгүн жоготуп койгон учурда, такыр жер менен жексен болуп, тукум курут болуп кете турган учурда бизди ар кайсы жерден чогултуп, чоң бакубат мамлекетке айландырган, бакубат элге айландырган киши. Биздин бүгүн ушундай жаркыраган жайда экрандан чыгып атканыбызда, жаркыраган жайда мынтип жаркыраган телефон менен суроо берип атканыбызга себепкер болгон киши Манас атабыз. Эгер ал болбосо, кыргыз бүгүнкү күнгө жетмек эмес. Манас бизди мына ушундай узак өмүр жашоого себепкер болгон кишибиз. Манастын жет атасы жөнүндө ар кайсы манасчыларда ар кандай айтылат, андыктан токтолбой эле койгонубуз жөн. Ассаламу алейкум, Таластагы Манастын күмбөзү чын эле Манастыкы дейт. Чын төгүнөн эч ким билбейт. Чындап келгенде Манас атанын сөөгү жашыруун коюлган. Ал кайсыл жерде кандайча коюлгандыгын эч ким билбейт. Саякбай атабыз Эчкилинин зоосунда коюлган десе, Сагынбай атабыз Баяндынын талаасында коюлган дейт. Мына ушундай жагдайлар айтылат. Ал эми Алыкул Осмонов белгилүү акыныбыз, жазуучубуз айтат. Ошол мезгилдерде Манастын күмбөзү деп 40 жерге күмбөз салдырган деп айтылат. Сөөктү талашпасын, ал мезгил катаал болгон, сөөктү казып, каржылыгын кагып, ушунун тукумунан мыкты чыкпасын деген ырымдарды жасаган аргандай, мазактаган сөөктү ошондойлор болбосун деп жашырган амалдар болгон. Биз баардык суроолорду окууга жетишпейбиз, андыктан багыбызга туш келип калган суроолорду ачып туралы. Анан менин суроомо жооп бербей атасыз, менин суроом калып кетип атат деп таарынбаңыздар. Мүмкүн болсо, жакшы суроо боло турган болсо, кийинки эфирлерде дагы мыкты суроолорду кийинки эфирде беребиз. Эгер күнүмдүк суроолор болсо, ага жооп бербейбиз. Ал эми олуттуу суроолор боло турган болсо, эфирден сырткары дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Манас тууралуу так маалымат барбы? Манас тууралуу так маалыматты манасчылар айтып атпайбы? Дагы кандай так маалымат керек? Кыргыздын кыргыз болуп жашап калышына себепкер деп айтып атабыз. Ушундай суроолордон кийин саламатсызбы, Манастын канча баласы болгон деген суроо экен. Манастын бир эле уулу болгон, ал Семетей. Кош, саламатсызбы, мен эпосту окусам, Манас 8 бир туулган болгон дейт. Сиз атап бере аласызбы деп берген экен. Бул Манас канча бир тууган болгондугу жөнүндө дагы ар кандай айтылат, ар кайсы варианттарда. Бирок бир ата, бир энеден бир уул, бир кыз болгондугу айтылат. Манас, андан кийин анын кардыгачы, Карлыгач деген болгон. Бирок Жакып 2 аял алган. Биринчиси Чыйырды, экинчиси Багдөлөт, Багдөлөт Калмак кызынан. Мына ошол Багдөлөттөн
Сагынбайда 7 бир туган болгон, Саякбайда 6 бир туган болгон. Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, Кочкор, Алыке, Көбөш деген 6 бир туган болгон деп айтылат. Ал эми Сагынбай табысында Медет, Седет, ошол эле Кочкор, Дебеги, Алыке, Көбөш деп мына ушулар айтылат дагы. Мына ушундай бир тугандары болгондугу айтылат. Бирок кийин ошол бир тугандары Манаска жамандык кылган жайы бар. Манас Баатыр дүйнө салгандан кийин Манастын жакындарына жамандык кылган. Такталаш кадимкиле. Султан Сулайманды көрүп атасыздар, ата менен бала, бир туган менен бир туган каршы болуп атат. Ошол сыяктуу каршылыктар, так үчүн болгон талаш өтө көп болгон. Манастын доорунда бир тугандар, Манастан кийин Манас өтө чоң империяны калтырган да себеби. Өтө чоң империяны калтырган, Манас тирүү кезде дагы ошентип көз арткандар болгон. Тугандардын арасында көз арткандар болгон. Аларга айтып, сен Манас боло албайсың баары бир. Сен Манастын ордун, Манасты ууландырып, өлтүрүп, ана Манастын ордун ээлесем ушунча аймакты башкарып калам деген жаман түшүнүктөр болгон да. Башкара албайсың. Манас өлсө, сага кайра азап, мүшкүл түшөт, ошону ойлонуп атасыңбы? Манастын жакшылыгы менен адам болуп атасыңбы? Ушунуңа шүгүр кылбайсыңбы? Деп атасы айтса болбой арамдык жасагандар болгон. Мына ушундай адамдар өтө көп болгон. Манастын туугандары кимдер деп сураган экен, бул жөнүндө жооп бердик. Жооп берип коюңузчу суранам дептир. Бир абонент 9079. Ассаламу алейкум аба, сизден сурайм дедим эле. Манас табыс башка өлкөлөрдү басты беле же Кыргызстанды эле коргогонбу дейт. Ал мезгилде азыркы Кыргызстан деген мамлекет азыркы Кыргызстан боюнча турган эмес. Манас өзү Алтайда төрөлгөн. Манастын бабалары Анжиянды жердеген. Манас Баатыр оң жагында Манастын 32 ханы бар, сол жагында туп-туура 40 баатырдын саны бар деп пикир айтпайт. Ошол 32 хан 32 мамлекеттин падышасы. Манас өтө кенен аймакты ээлеп багындырган өзүнө. Бир жагы жеринин чеги Урал тоолорунда болгон батышы. Азыркы Россиянын бүтүндөй дээрлик Москвага чейинки аймактар жөнүндө сөз болуп атат. Андан кийин Алтай Саян тоолору, Кангай тоолору бул жагынан Кумулга чейинки тетиги Үрүмчүлөрдөн берки жерлердин бардыгы Кыргыздын карамагына. Ал эми берки тарабынан Бадакшан балыкка чейинки Арабия чөлдөрүнө чейинки аймактын бардыгы Манастын тушунда Кыргыздын карамагына карап турган деп айтылат. Ордо оюн эмне себептен деп дагы бир сураган экен. Менимче бул Манас суроолорунан окшойт. Манастан 91-28 абоненти көп суроолорду берип ийген экен. Ырыспай иним, хан шайлоо жөнүндө сөз кылып жатасыз. Кече жакында Кыргыз эли шайлаган президент туура шайландыбы? Мен Токтогул районунан Туратбек. Кечеги шайлоо кандай болду? Жыйынтыгын эми көрө жатарбыз. Биз бул жөнүндө ошол шайлоо болуп аткан учурларда, шайлоого чейин шайлоо болот деп аткан учурда Манас кантип хан шайланган, кандайча шайланган жана анын хадистерде айтылган, Куранда айтылган нерселер менен салыштырып көрүп айтып бергенбиз. Интернеттерден издесеңиздер табасыздар бул боюнча. Манастай болуп шайланып, Манастай болуп элдин жоопкерчилигин алыш бул ар бир журт башынын милдети болуш керек. Ошондой болууга далалаттаныш керек. Адилет, айкөл, анан кеңпейил, анан акыйкат болууга ар бир кыргыз аракет кылышы керек. Менин суроом мындай дейт ушул абонент. Кыргылчалдын атасы кандай адам эле? Сараланын энеси Азизхандын кылычы Шоорук эмне себептен аскеринде жалаң төө мингискен. Алауке хан менен Молто хандын кыргыздарга колшо. Демек Манастагы суроолору кетип калып атат. Ордо оюну жана башкалар. Буларга жооп бербейбиз. Булардын ар бирине өзүнчө чоң сөз кылсак болот. Кош 82-51 деген абонент. 82-51 деген абонент жазып атат. Бул дагы Манастагы таймашынын суроолору экен. Буга дагы жооп бербей эле коелу. Тилекке каршы. Башкалар дагы Манастагы биздин окуучулар, Манастагы таймашынын окуучулары тынымсыз ушундай учурларда суроолорду бере башташат.
бардык суроолор ошол боюнча болуп атат. Мынакей жагы кызык суроо келиптир. 2253 деген абонент. 2253. Бизге универден Манас жок, бул жомок деп түшүндүрүштү. Манасоведение деген. Муну кандай түшүнсө болот, жооп бериңизчи. Бул биз үчүн маанилүү. Эми ар кимдин акыл чөйчөгүнө жараша болот да. Сууну бул идишке куйса, бул ушул ыстыкандын формасына өтөт. Сууну 4 бурчтуу идишке куйса, 4 бурчтуу идиштин формасына калыбына өткөн боюнча калат. Ошондой адамдар бар. Заман эмне десе ошону дей берген, өзүнүн акыл эси, ой жоруму жок. Мен башында айтып өттүм, жомок деген сөздүн өзү тарых деген сөз. Жомок десе терикпеш керек. Ооба, жомок бул кыргыздын тарыхы Манас. Бирок ал улуу жомок деп айтылган, улуу тарых деп айтылган. Болбогон деген сөздүн өзүнө болбогон десе, ал нерсе өзү болбогон чыгар деп коюш керек. Ушунчалык заманга чейин айтылып калат беле болбосо. Биз кече күнү даңаза болуп отурган адамдарыбызды бүгүн унута баштадык. Айтматовду билбегендер чекеден чыгат бүгүн. Кечеги эле бүгүн замандашыбыз өзүбүздүн дүйнөнү дүңгүрөткөн заманыбыздын залкары Алпы Айтматовду бүгүн коомчулук жаштар унута баштады. Ал эми миңдеген жылдардан бери жазуусу жок. Чыгармасы кино болгон эмес Айтматовдукундай болуп. Чыгармалары ар кайсы тилге которулган эмес. Манас эмне үчүн ушу күнгө чейин айтылып келатат. Эгер болбогон болсо, болбогон эмес, ошончолук касиети күчтүү экен, ошондон улам бүгүнкү күнгө чейин айтылып келатат. Мына ушундай нерседе жооп берүү керек деп ойлойм. Телефон чалуу үчүн атайын номерларыбыз экран бетине жазылып турат. Ошол номерлар аркылуу чалсаңыздар. WhatsApp'ка чала бербесеңиздер. Кош 0520 деген номер менен бүткөн абонент жазып аткан экен. Ассаламу алейкум ава. Тажикстандын Жерегетал районунун Акмойнок айылында Манастын кабыры бар дейттер. Буга кандай дейсиз деп ошол жактагы туугандарыбыз жазып атат. Биз айтып өттүк, Манас баяны, Манас сөөгү кайерге коюлган дегенде, ошол жактарда дагы Баткенде деп айтылат, Тажикстанда деп айтылат, Кытай жергесинде деп айтылат, Таласта деп айтылат, башка жакта Нарынга коюлган, Ошко коюлган деген өтө көп уламыштар бар. Бир нерсени эске алыш керек, чындап эле Манас баатырдын сөөгүн жашыруун коюшкандыгын, жөнөкөй эле баатырлардын, жөнөкөй эле адамдардын сөөгүн дагы жашырууга далалат кылышкан. Заман өтө катаал болчу. Ошондой заманда бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Дагы бир нерсени эске алган оң, атын атаса куту сүйүнөт деген нерсе бар. Ат аталган жерге ошонун куту келет деген ой, касиети конот деген ой. Кудайдын кудурети менен, албетте жараткандын жазмышы менен. Дагы туура эмес ушуну алып ширк болуп атат, ал болуп атат, бул болуп атат дегендер чыкпасын. Ошол жараткан жалгыз Алланын амири менен болуп аткан ушундай иштер болот. Биздин акылыбызга сыйбаган, эсибизге батпаган нерселер болот. Балким ошол жагдайларда ким кайсыл жерде деп жүргөн болсо, ошол жерлерде касиети бар чыгар. Бул жөнүндө дагы эске алып койгон оң. 0315 деген абонент жазып аткан экен. Ассаламу алейкум байке, сизден сурайын дедим эле. Манастабыз Бейжинди канча вакыт башкарды эле? Анан да Алмамбет Баатырдын тайкелери кыргыздарбы же казактарбы дейт. Биринчи Алмамбет жөнүндө жооп берели. Алмамбет бул өзү Сагынбай атабызда атасы дагы энеси дагы Кытай. Ал эми Саякбай атабызда энеси кыргыз болчу деп айтылат. Алтынай деген болот энеси. Эгер энеси кыргыз болсо, анда тайкелери кыргыз болот. Эмне үчүн анда казакка келди деген суроо жаралышы мүмкүн. Ал атайын кыргызга же казакка чыгайын деп чыкпайт. Ушуларга барайын деп чыкпайт. Жөн эле саясий куугунтук жеп чыгат Кытайдан. Саясий куугунтукка туш болот. Азыркы тил менен айтканда. Ал ошол жердеги бийлик менен күрөшөт дагы. Бийлик ар кандай амалга салып, бийликтин күчү
бийликтин куйругу тегирмендин парасын айландырат дейт. Ошол сыяктуу болуп, акыры Алмамбет ал жерден качып чыгууга аргас болот. Ошондо биринчи жолуккан кишиси Көкчө болуп, анан Көкчө менен дос болуп туруп калат. Андан кийин Көкчөгө батпай, ал жерде дагы коррупционерлер өтө көп экен дейт. 60 бейги бар экен. Ошолор паракорлуктан куру калдык, Алмамбет келгени деп отуруп, жамандап отуруп, ушактап отуруп, акыры Алмамбетти кетирип тынат. Эгер президент адилет болбосо, туура эмес башкара алса, мына ушундай жагдайлар боло тургандыгы жөнүндө нускалап айтып аткандагы белгиси. Бул экинчи сурооңузга жооп. Биринчи сурооңуз, Манас Табыс Бейжинди канча убакыт башкарды эле дейт. Бейжинди 6 ай башкарып турган деп айтылат. Негизинен ал эми Сагынбай Табыста жалпы жонунан 1 жыл 1 ай ошол жүрүшкө Бейжинди алууга ушунча убакыт кетти деп айтат. 6 ай хан болорду Бейжинде Кытайдын даңзасына чийилген бичигине билинген деп айтылат. Саламатсызбы? Алокенин кызы ким болгон жана Оренбург менен Омск шаарынын бул Манас таануу суроолору болуп атат. Манас таануу суроолору болуп атат, Башка 84 деген абонент экен. Башка өлкөлөрдө Манастын атынан коюлган жерлер барбы дейт. Бул жөнүндө жаңы эле айтып өттүк. Манас тоосу, Манас суусу, Манас көлү, ал эмес Египетти, Мисирди, азыркы Египетти, байыркы Мисирди түптөгөн адам Менес деген киши болгон деп айтылат. Бул тууралуу өтө көп, ар кайсы жерлерде, ар кайсы аймактарда Кудай буйрса, аманчылык болсо, заман өнүгүп калды, дал ошондой жерлерге барып, кандайча уламыштар жаралып калды, кандайча Манас деп аталып калды. Биздин Манаска кандай тиешеси бар, байланышы бар деген негизде изилдөөлөрдү жүргүзүп кетсек деген ниеттер бар. Убакыт болсо, аны дагы кенен айтып беребиз. 35-25 деген номер, аяк ушундай бүткөн номер жазган экен. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Манас тууралуу кино тартпайсыздарбы? Сериал кылып, Чыңгызхан, Сулайман Султан сыяктуу кылып дейт. Эң сонун болмок, Кудай буйрса. Заман өнүгүп турса, биздин жаштарыбыз өнүгүп турса, мүмкүндүктөр жетишсе, дал ошондой кино, анимация жана башка тармактарда тартылат деген ойдобуз. Биз азыр Манастын бейнесин тарта албай убара болуп аткан чагыбыз, таба албай. Манаста тыюу салынгандагы нерселер бар. Ошол себептерден коркуп, сактанып болбойт эле деп жүргөндөр бар. Бирок ошол учурда башка элдин маданияты бизди басып кетти. Мына ушундай нерселерди тартып, балдарды тарбиялабасак, балдарыбыз үйдө башка элдин маданияты менен, башка элдин кулк мүнөзү менен тарбияланып аткандыгын дагы унутпашыбыз керек. «36-89 деген номер менен бүткөн абонент. Каникей неге Тайторунду чапкан эле, жооп берип коесузбу деген экен. Каникей Тайторунду эмне үчүн чапкан? Каникей Тайторунду келечекке төлгө кылып чапкан, ырым кылып чапкан. Азыркы түшүнүк менен айтканда, болуп калабы, болбой калабы, атасындай болобу, атасынын ордуна айланып кайра конобу деген ниет менен чапкан. Эмне үчүн Тайтор карып калган атты чапкан деген дагы суроо жаралышы мүмкүн. Биринчи, эмне үчүн ошол жерде чабат? Чаппай эле койсо болбойбу деген дагы суроо жаралышы мүмкүн. Ушуга кенен жооп берип коелу. Биринчиден, ал жерде Семетейге той берип атат Таятасы Темиркан. Билгенге Манастын ашы болсун, билбегенге Семетейдин тою болсун деп берди дейт. Мына ошондой себептен улам эмне кылды? Кыргызга берилип аткан той болуп атса, Кыргызга берилип аткан аш болуп атса, анан кыргыз жок ал жерде. Манастан кийин Көбөштүн доорунда кыргыз менен байланышты үзүп койгон көптөгөн мамлекеттер. Эгер журттун башчысы, мамлекеттин башчысы начар болсо, азыр деле көрүп атабыз, билип атабыз, тегерек четтен башкалардан маалыматыбыз бар. Мамлекеттин башчысы начар болсо, коңшулар чегарасын жаап койгон учурларга чейин жетип атат. Мына ошол сыяктуу учурлар болуп, кыргыз Көбөштүн тушунда коңшу мамлекеттер менен дагы мамиле кура албай калган. Ал себептен Кыргызстан ал тойго чакырылбай калды эч ким. Ошондон улам Каникей ойлонду, Кыргызга той берилип атса, Кыргызга аш берилип атса, эмне үчүн Кыргызстан бир жылкы чабылбаш керек деп, анан өзү менен келген Кошой
азалап келген ат, Манастың азасына берген ат, аза деген сөз, траур деген сөз, бұны да түшінбей қалышыңыз мүмкін. Адам қаза тапқанда ошоға алып келген жылқы. Тай кезінен бай келген, талайлы болып жаралған. Ошондан тайтору деп ат алған. Тайторуна 60 асый болып қалған екен дейді. Ошол себептен улам. Уулум чет жерде жүрөт. Булар башка бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөт. Эрден кийин урмат жок, энеден кийин төркүн жок деп бекер айткан эмес. Бөлөк болуп калды өз элине, өзүнүн атасына бөлөк болуп калган канекей. Ошондой жерде уулум өзүнүн журтуна барар бекен, атасынын ордуна конор бекен, атасындай болор бекен, душмандан кекти алар бекен, элди кайра бакубат жашоого жеткирер бекен деген ниет менен чапкан. Ассаламу алейкум. Манастың канча аскери болгон деген суроо келген экен. Бул 4903 деген абонент. 4903 деген абонент жазып атат. Манастың канча аскери болгон деп. Аскер улам азайып көбөйүп отурган. Биринчи казатын эске ала турган болсок, биринчи казатында 300 000 аскер чыкты. Манас бисмилла дегенде эле аскери 92 000 болгон. 92-96 деп айтылат. Манас хан көтөрүлгөн учурда аскер ошончо болгон. 90 000 деп коелу, тегерек деп туруп. Жаңы падыша болуп шайланганда, хан болгондо аскери 90 000 болгон. Мына деп биринчи казатына аттанганда 300 000 аскер чогулган. Эң акыркы урушун айта турган болсок, 30-100 000 орчун кол чоң казатка аттанды, Бейжиңге аттанды. Бейжиңге 3 миллион аскер барды, азыркы тил менен айтканда. 30-100 000 деген сөз, 3 миллион деген аскер. Мына ушунчалык арбын аскерди күтүш үчүн кандай казына керек эле. Сагынбай атабызда айтылып атат, Манас 700 жерге казына каттырган дейт. Мына ушундай жагдайлар болгон. Телефон чалуу бар экен бизде. Алло. Алло, да. Ассаламу алейкум. Алейкум. Угатабыз, айта бериңиз. Ой, балам, Исак. Оу, Рыспай. Алло. Мен айтайын силерге. Тиги башканы угатпайлы. Балам, менде бир суроо бар, айтайынбы? Айта бериңиз, угатабыз. Биздин убактыбыз аз калды, батыраак айтып калыңыз. Жана тиги Таластагы Манастын күмбөсү бар го. Мына ошол күмбөс Чыңгызхандын небересинин аялынын күмбөсү деп тарыхта бар ушундай. Ооба. Бул кандай болот? Биз рахмат бул сурооңузга. Биз жана башында айтып өттүк. Атын атаса куту сүннет дейт. Ошол жерге ат аталып калган. Ал Кенизе Хатундун күмбөзү деп жазылган жазуу болгон окумуштуулар алып чыккан, бирок андан кийин анын тереңин казганда дагы бир эркектин сөөгү чыккандыгы жөнүндө кийинки маалыматтар бар. Муну жаңы эски маалымат менен жаңы маалыматты толуктап коюш керек да, аксакал. Кийинки андан тереңдиктен дагы бир сөөгү чыккан ал жерден. Аныгын бир Кудай өзү билет. Бирок Манастын ат аталып калган жерге Манастын касиети конот деп коет кыргыздар. Ассаламу алейкум. Саякбайдын варианты боюнча Манас Семетей Сейтек үчүлтүгүн билебиз. Жусуп Мамайдын варианты боюнча бул 8255 деген номер жазып атат. Жусуп Мамайдын варианты боюнча үчүлтүктөн тышкары Асылбача, Бекбача, Гененим жана башка деп жалпысы 9 китеп кылып чыгарды. Буга кандай дейсиз? Жусуп Мамайдын вариантына ишенсек болобу? Эми варианттуулукта ошончун айтылат. Кыдыралы Кайназар уулу деген манасчыбыз болгон. Ал Манастын 14-урпагы катары аты чуулу Атылахан деп кадимки тарыхта аты даңаза болуп калган Атилла жөнүндө айтып атат. Мына ушундай уламыштар бар. Чындап келгенде Манас Семетей Сейтек деген үчүлтүк бул толук. Андан кийинкилери акындык чыгармачылык деген жеке көз карашым бар. Бул акындык чыгармачылык Манастын бабалары кыргызча аталышта. Мен бир акыл салайын, ой чабыт үчүн. Манастын бабалары бүт кыргызча Түмөнкан, Бөйөнкан, Чаянкан деп келет.
Сейтектен кийинкилер да кенен, алымсарык жана башка деп түшүнүктүү. Бирок ортодо Манас, Семетей, Сейтек деген сөздөр кайсыл маанеге, эмне маанеге экендиги түшүнүксүз. Демек, бул адамдын акылынан сырткары, адамдын аң сезиминен сырткары бийик күч аркылуу жаралгандыгын ушундан билсек болот. Калганы акындык, чыгармачылык менен жаралып аткан нерселер. Мына ушундай жагдайдан улам, бул жөнүндө акыл калчай турган көп нерсе бар. Негизгиси Манас, Семет, ыйык нерсе туюк болот дегендей, Манас, Семетей, Сейтек, Манасты чечмелей албай атабыз. Мына ушулардын бардыгы ар ким ар кандай чечмелеп жүрөт, бирок дагы ойлоно турган маселе. Бизде тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна жетип калды. Улуу сөз боюнча сөз кылалы дедик эле. Бисмилла деп баштаган жерден эле суроолор көбөйүп кетти дагы. Алар менен анактанып калдык. Демек, биз дайым сиздер менен болобуз. Ушул күнү, ушул учурларда Манасчы менен Маек деген берүүгө назар салып туруңуздар. Дагы калган суроолорго дагы шашпай жооп берүүгө далалат кылабыз. Үйүңүздөрдө бакубатчылык, бардарчылык болсун. Ар бир үйдө жарык шоола өчпөй турсун. Төбөңүздөрдө күндүн нуру бийик тип, ар дайым жыргалчылыкта жашаңыздар. Улуулардан уланып келаткан улуу сөз, улуу мурас, аздек нерселер унутулбасын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бакубатчылыкта жашаңыздар. Сиздер менен дагы кездешебиз.